Азыркын азаматтар автордук көрсөтүүсү бул жолку теманы курулушчуларга арнады. Тактап айтканда, Кыргызстанда курулуп жаткан курулуш иштери кандай болот, деги эле өзгөчө кырдаалдарга жооп береби жана сапаты кандай деген суроолорго жооп издейбиз биргеликте. Андыктан биз менен алдыңкы 20 мүнөт бою бирге болуңуздар. Алдыда кызыктын бардыгы тең күтүп турат. Бишкек шаарын аралай бассаң, көз жоосун алган көркөм имараттардын саны жылдан жылга арбы бара жатканын көрөсүң. Бүгүнкү күндө республика боюнча жалпысынан 130тан ашуун курулуш компаниясы бар. Бирок бул ишкананын баары тең эле калкты коопсуз, заманбап батир менен толук кандуу камсыздай ала алган жок. Айрымдары мамлекетке салык төлөөдөн качса, кайбирлери 5 жылдык мөөнөт менен ижарага жер тилкесин ала коюп, үй куруп, сатып жиберип жашоочуларды бир топ эле түшөлтүп келет. Ал гана эмес, курулуш иштери жарым жартылап калганда токтоп калгандары да бар. Мындан улам бүгүн биз Борбордо курулуш иштери кандай өңүттө жүрүп жатат деген суроо менен Авангард Стиль курулуш компаниясына бет алдык. Айдистердин айтымында Авангард Стиль курулуш компаниясы Кыргызстандагы эң алгачкылардан болуп негизделген ишканалардын бири. Аталган компания мындан туура 22 жыл мурда, тактап айтканда 1998 жылдын 4-декабрында негизделген. Ушул убакытка чейин жалпысынан 80ден ашык объектини толук куруп бүтүргөн. Анын 50дөн ашууну турак жай комплекстери, 10дон ашык соода түйүндөрү жана 15 объектиси социалдык тармактарга багытталган. Бүгүнкү күндө жалпысынан 8 турак жай комплекси элге сунушталууда. Алар Авангард Сити, Монако, Француз кварталы, Манхэттен, Монреаль, Монблан жана Фрунзе, Арбат. Авангард Стиль курулуш компаниясында алгачкы иш курулуш объектисинин пайдалануун коопсуз түптөөдөн башталат. Дал ушул үй курула турчу жай алгач атайын экспертизадан өтүп, өзгөчө кырдаалдарга туруштук бере ала тургандыгы, жер катмарында эч кандай жаракат жоктугу далилдениши чоң мааниге ээ. Андан соң гана көп кабаттуу үйдүн долбоору кагаз бетине чийилип, план түзүлөт да пайдалуу менен жер төлөөсүнө ылайыктелген аймак казыла баштайт. Ошо түпкү пайдаланууну кантип тандап аласыздар? Биз мындай тандап алганда, муну буга биринчи үйдүн проектisi курулат, чийилет. Чийилгенден анан ошону үйдү жайгаштырган орунду бизге Бишкек архитектурадан, биринчи проектный институт, андан Бишкек архитектура, гос экотехинспекция бизге согласовать этебиз. Бишкек архитектура менен үйдүн орду ошондой болуш керек деп. Биз өзүбүздүн баягы сунушубузду бергенден кийин алар ушундай курганаттык эле десек, алар бизге ошону уруксат берет. Болду деп. Анткени бул ПДД деген бар, шаардын көркү бар, эме бар. Туш келди кура бербейбиз да. Бүт барын өзүнчө бир форма компоновкага алып келебиз. Жакшынакай. Мына жерде бул Авангард Сити деген объекти бүт бар тең 10 блоктон турат үйлөр. Мына биягында да 5 блок, биягында болсо мына 5 блок. Азыр могу 5-блоктун пайдаланууга касып атабыз, фундаментке даярдап. Мынакей глубинаны өзүңүздөр көрүп атасыздар, 9 метр. 9 метр глубинада. Анан азыр казып бүткөндөн кийин түптөп тазалап, каток менен жүрүп, анан лабораториядан өткөргөндөн кийин, алар лаборатория уруксат бергенден кийин грунтка фундаментти куйгула дегенден кийин анан биз фундаментти баштайбыз. Кийинки этап турак жайдын пайдаланууну түзүү. Бул үчүн атайын арматура жана бетон керектелет. Бетон да куюлардан мурун лабораториядан текшерилип, андан соң гана иш башталат. Мына могу фундамент мунун астында, жердин астында калганда, астында фундамент 1.30-та ленточный башмаке деп коет. Бүт лента менен курулган. Мисалы бир жапсырак үй болсо, может башмак түрүндө эле курулуп калмак да. А бул жерде ошо салмак аябай көп болгон үчүн, бийиктиги аябай чоң болгон үчүн ленточный фундаменттин конструкциясы келип чыкты да. Бүт бар бул расчет менен чыгат. Болжолдоп эле мындай биз мондай куруп коелу деп айтпайт. Биз өзүбүз чыгарбайбыз. Муну проектный институт расчет менен, чоң расчет менен чыгарып, бүт арматурасын, бетондун маркасын бүт баарын алар берет. Анан биз ошону карап туруп эле кура беребиз.
Пайдубалы тургузулганда эле бетон менен кошо арматуралар да бекитилет. Авангард стиль курулуш компаниясы өздөрүнө керектүү делген темир материалдардын бардыгын мынабул чакан жайдан даярдап алышат. Мынабул жайда иштеп жаткан куруучулар кадимки эмгекчил кумурскаларды көз алдыңа тартып өтөт. Себеби эле дал ушул чакан цехтеги куруучулар бири мынтип курулуш иштерине керектүү шаймандарды түзүп аткан болсо, бири кесип, экинчиси ийип, айтор бардыгы өз ишин кылып жаткан маалы. Мунун бардыгы тең өз кезинде дал ушул сапаттуу имараттын курулушуна чоң өбөлгө болот. Андан соң дал ушул арматураларды тегерети атайын калып менен бекитишет да бетон куюла баштайт. Бул калыптар Корея мамлекетинен буйрутма менен алынып келинген. Кыргызстандагы башка эч бир компанияларда мындай калыптар жок дешет иш алып баруучулар. Ошол бетонду куярдан мурун мынакей биз монтип майлап алабыз. Булар өзү негизи корейский опалубка деп, булар кымбат турат. Биз ошого карабай качество болсун деп туруп уларды колдонобуз. Буларды. Анан мынакей өзүңүздөр көргөндөй майлап алып туруп коет. Мына жаңы эле куюп, көчө куйганы бүгүн чечилди. Бул жерде мынакей буну азыр бул кичинен кургап атат. Кыргызча айтканда устуну деп коебуз. Бул болсо түркүгү деп коебуз кыргызча да. Орусча айтканда бул диафрагма колонна, тигилер болсо ригель. Ригелдер да, анан алар монолитный плита менен чогуу куюлат. Ортосунда балкалары бар. Азыр мына жаңыдан уже үстүнкү катардын тиги плитасын чогулта башташты. Жаңыдан балдар. Мынакей безопасность болуш үчүн тетигине тросторду тартып коюшкан. Ошого значит жана монтажный поезд илип алып, ошо менен басып иштешет. Өзүңүздөр көргөндөй, бизде техник безопасность аябай жакшы карайбыз. Балдардын коопсуздугун көзөмөлдөп турабыз. Анан бизге мына морек үстүнөн кокустан иш жүрүп атса, биякта иштеп атса балдарга бир неме түшүп кетпесин үчүн мондай защитный сетка деп коет. Ошону колдонобуз бардыгында. Бул жагында да, тигил жагында дагы. Тигинекей. Тиги жагынын үстүндө. Бул жерде 2 уровеньде турат. Именно балдар бияка иштеп атканда үстүнө бирдеме түшпөйт да. Эгер түшсө бул сетке кармап калат. Эми андан тышкарыдагы анын бетин ары кылсын, кокустан балдар где-то бир, сарбас этпесе, бул ошондой сетка үзүлбөйт. Жанагы эме сыяктуу болуп калат, шар сыяктуу болуп кармап калат. Адамды да кармап. Адамды да кармап калат. Ошого да арналган да бул. Канча килограммды кармайт? Бул 120 килограммга чейин. Мына ушинтип улам кийинки кабат тургузулуп жүрүп олтурат да эң үстүнкү кабаты арматура жана темир зымдар менен туюкталат. Жанагы мына бир этаж 2 зданиянын ортосундагы парковканын монолитный перекрытиясын даярдап атышат балдар. Жагынан колоннасын, подпоркасын куюп атышат. И мына эле система как раз үйлөрдүн да системасы да ошонун өзү, бирок армированиясы бул жерде башкача. Анткени бул бир этаж да. Армирование тиякта башка, аякта усиленный. Курулуш иштериндеги эң соңку процесстердин бири бул кадимки арматураларды бири-бирине бириктирүү болуп саналат экен. Негизинен буну курулуш иштеринде көп эле ирет жасап келишет, а бирок менин практикамда эң алгач ирет жасап жатам. Биргеликте көрөбүз кандай болот, кандай жасалат. Бирок муну менен эле бардык процесс бүтпөйт. Кадимки чатырлоо дубалын кыш менен толуктоо, андан соң ичи тышын жылуулоо жана ичин шылап тышын көркөмдөө аракеттери жүргүзүлөт. Ар бир бул болсо, ар бир комнатанын өзүнчө мынакей кирпичная кладка деп коебуз. Кирпич менен бөлүнүп жасалгандагысы мына андан тышкары ар бирөө 3 метрге чейин мынандай монолитный сердечник деп коет. Бул ошо монолит бетондон куюлган, ичи армированный. Ошол жанагы жер тирегенде кирпичти кулатпай кармап турат. Андан тышкары сетка менен акшап этебиз. Бул дагы эки жагынан бири-бирине тартылган, мынакей бүт бар, нар жак менен бер жак көсөлүп. Ошол кирпич ба жер тиресе эгерде, ал биякта уктап аткан кишини эмени сактап калат, кулабайт. Мин плита деп коет. Минеральная плита. Бул каменная вата деп коет бир аты, таш эмеси менен жазылат, булак кылып, таштан булагы жазылат. Андан кийин муну биз фасадка колдонобуз. Фасадка 10 сантиметрде 5 сантиметр бул дагы бир катар болуп туруп, фасадтын утепление деп коет, жылуулугун, фасадтын жылуулугун кармаш үчүн колдонобуз. Бул ошого. Сырткы жылуулук ошондо. Сыртынан жылуулук. Анткени эң эффективный
жылуулук бул когда сыртынан жылууласаң жылуу болот да. Кээ бир жерлерде мурда үйлөрдө ортосунан жылуулап коет, ал эффект азыраак болот. Анткени мостик холодо деген бар. Суук киргенде ичинде тамдын бетинде конденсат пайда болот. Ным. Анан көгөрөт. А муну кадимки тургундар деле үй шартында алып колдонушса, үй салып атканда болобу? Сөзсүз түрдө да муну колдонуш керек. Бул азыркы эменин эң немеси баягы замандын талабы. Ошо заман талабы. Эгерде үйдү заңгыратып салып туруп анан жылуулабай койсоңуз, үйдүн ичине жана паровозго көмүр салгандай эле да ал. Жылыбайт үйүңүз такыр. Анан ички жылуу бүт баарына кете берсе болот бул. Бирок баалар ар түркүн. Бул канчалык тыгыздыгы чоң болгон сайын бул кымбат. Муну биз фасадка гана колдонобуз. Ичине болсо ичине плотность азыраак колдонулат. Ал канчалык жана волокнистый болуп туруп, ал кичине составы башкараак, ошо үндү гастетет. Буяктан кирген үндү тияка. А бул канчалык плотный чоң болсо, ал үндү өткөрбөйт. Мисалы бул ха десебиз, үн тияка чыгып кетет. Анткени канчалык плотный болгондо үндү өткөрүүсү чоңой баштайт. Биринчи үйдү фасадын отделка кылаардан мурун биз бир нече фирмага кайрылабыз. Кандай азыркы талапка заманбап материалдар бар. Арзан, бышык, долговечный, прочный, красивый дегендей да. Ошонун бар сулуулугуна да карайбыз. Анан мынакей бизде жанагы Керамин деген фирма ошол бизге сунуштап атат. Морик материал, Фундер Макс деген материал. Бул дагы ошо прессованный плита, аябай катуу монсу. Ошону бизге өздөрү образец кылып коюп беришти. Муну көргүлө деп. Анан биз чечип атабыз. Жакса ушуларды колдонобуз. Дагы башка, бул материал башка. Бул фиброцемент деп коет, фиброцементный плита. Бул болсо тоже ошол сыяктуу, бирок бул кичине долговечности бир аз кичине азыраак болот, а бул болсо эки эсе. Бул аябай жанагы фиброцемент деп коет аябай каралганда шундук. Анан расцветкасы дагы 50 жыл минимум өчпөйт. Здание 50 жылдан кийин да ушундай светте тура берет, таптаза бойдон. Кээ бир жерде шаарларда өчүп калып эле өңү башы бузулуп, көркүн кетирип атпайбы, аны кайра шыбаш керек, же кайра кооздош керек, же эметиш керек дегенде да. Ошондой да. Бизде 2 түр, 3 түр эмени колдонобуз. Башка объекттерде бизде жанагы берки жанагы сары таш, плитка жанагы 2 сантиметрлик аларды колдонобуз. Цокольго болсо башка материал колдонулат. Черный гранит, мрамор, гранит да. Ошону колдонобуз. Мына ушундай. Ушинди бүт эткенде, кыскасы үй бүткөндө бардыгы сырты ушундай, ичин кадимкидей эле шыбак болобу ичи? Ичи кадимкидей шыбак болот. Анан биз аякка да жаңы материалдарды издеп атабыз азыр. Шыбактын ордуна башкача бир жанагы атай материалдар чыкты. Жана ротбан деген сыяктуу, сиздерге кандай ошо менен эле өтүп койсо, шыбакты да кармайт экен, качество бүт баарын кармайт экен. Мына ушундай жогорку сапаттагы турак жайларды арыдай ызылдаган мээнеткеч куруучулар курушат. Жалпысынан Авангард стиль компаниясында 1000ден ашык адам эмгектенип, алардын тамак ашы каралып, айлык аклары жумушчулардын маңдай тери кургай элегинде төлөнүп келет. Мындай алгылыктуу иштерди жүргүзүүнү Эрнис Минкеев жетекчи катары колго алган. Учурда бар болгону 37 гана жашта. Уядан эмнени көрсөң, учканда ошону аласың демекчи. Каарманыбыз атасынын курулуш иштерине байма-бай аралашып өскөн. Ал тургай кезинде ылайчылап, сокмо согуп, далай ирет үй куруу аракеттерине катышканын жашырбайт. Кичинекей кезинен бери эле мен инженер болоюн деп эле жүргөм. Ошо кичинекей кезинен бери эле кичинекей мына үйлөрдүн макеттерин жасап, үйдөн пластилинден мындай айтканда кичинекей үйлөрдү, боз үйдү пластилинден жасап кичинекейден бери эле ошо менен кызыкчумун. Өзүм атам өзү да куруучу болгон. Өзү дагы ошо мындай айтканда Союз учурунда Караколдогу ошо курулуш объектилеринде иштеп, ошо бригадир болуп иштеп жүргөн. Анан өзүм атам ошо Караколдо айылдагы үйлөрдү өзү куруп, анан мен да кичинекей кезимден эле ошо курулушту мындай айтканда карап жүрүп, ошондон бери эле кызыгып калгам да. Биздин компаниянын эң негизи өзгөчөлүгү анткени биздин салган батирлер эң негизи мындай айтканда эң сапаттуу.
биринчиден. Экинчиден колдонулган материалдар эң сапаттуу. Мындай айтканда биздики Европадан дагы алып келебиз. Мындай айтканда ошо Турциядан да алып келген материалдар. Ар бир мындай айтканда биздин курулушта колдончу материал ар бир сертификациядан баары өтөт. Ошонун баары мындай айтканда ГОСТ менен ар бир СНИП менен салып атабыз үйлөрүбүздү. Анын баары мынакей биздин канча жылдан бери салып келаткан үйлөрүбүздө биздин кардарлар башка компания кетпей, жалаң эле биздин компания ошо 20 жылдан бери биздин компаниядан эле алып келатышат. Дал ушундай өзгөчөлөнгөн жогорку сапаттагы турак жайлар калкка байма-бай сунушталып келет. Өз ичинен премиум класс жана бизнес класс деп эки түргө бөлүнгөн имараттарды узак мөөнөткө алууга да болот. Кокустук болуп жарандар акчасын бир канча айдан соң төлөй албай калса, каражат эч кандай пайыз кармалбастан кайтарылып берилет. Төлөп төлөй албай калса, биз дегенде түшүнөбүз. Ар кайсы адамдар, ар кайсы кырдаалдарда ар кандай кыйынчылыктарга дуушар болуп калат. Анда биз да түшүнөбүз. Анда болсо биз деген мисал үчүн сатылган квартира, төлөп баштаган квартира бул деген юридикалык жактан бул ошо биздин сатып алган адамдын үйү болуп катары болуп эсептелет. Бизден андан уруксат алабыз, документально бүт баарын. Анан ошо уруксаты менен биз ал үйдү сатууга коебуз. Ал үйдү сатып туруп, кайра ошол акчасын бир да кемитпей, кайра өзүнө кайтарып беребиз. Турак жайлардан сырткары ишкерликти аркалаган жарандар үчүн атайын бизнес борборлору да курулган. Бул жайдан каалаган жаран бөлмөлөрдү ижарага алса болот. Ошондой эле заманбап стилде салынган жыйындар өтүүчү залдар да бар. Сиздер көрүп тургандай, бул конференц зал 40 адамга ылайыкташтырылган зал. Бул жерде 3 экранды байкасак болот. 3 экран бул заманбап стилинде орноштурулган, микрофондор жайгашкан, ошондой эле акустикасы бул жакта эң жакшы. Ковролин бул атайын буйрутма менен келген Франция жергесинен. Потолоктор Armstrong World деген компанияга таандык. Мисал үчүн бул жерге отурсак, биякта отурган конференцияга катышкан адамдар ар бирөө уюлдук телефон аркылуу же планшетеби, ноутбук аркылуу түз эле экранга байланышса болот, бириктирсек болот. Ошондой эле экран аркылуу мисал үчүн башка өлкөдөн эгерде катышуучулар болуп калса, конференция сүйлөөчүлөр болуп калса, ошолор менен кадимкидей бири-бири менен теле көпүрө аркылуу байланышса болот. Авангард стиль курулуш компаниясына таандык жогорку сапаттагы спорт комплекси да курулган. Биз ишенебиз, 10 жылдан кийин биз деген Кыргызстандын өнүгүүсүнө чоң таасир кылган компаниялардын бири болобуз. Себеби биз кылып аткан азыркы жаңы долбоорлор бул Кыргызстандын куруу гана тармагын эмес, биздин Кыргызстандын жалпы өнүгүү тармагына да көп салым кылабыз. Мисалы үчүн бизде азыр эң жогорку класстагы спорт комплекс салганбыз. Бул да үлгү болуп, мисал үчүн муну Кыргызстанда мындай спорт комплекси жок деп айта алам да. Эң мыкты, мисал үчүн бир эле мисалысын алсак, бассейн алсак, бассейн ушундай 5 этаптан тазалана турган немецкий фильтрлар келген да, Германиядан. Суу ушунчалык таза да. Мисал үчүн ушундай бир мүлгүн айтайын. Биз ошол менен сервис жагын, то есть Кыргызстанда именно спорт сервис жагын жаңы деңгээлге чыгарып атабыз. Спорт тармагында ошондой жаңы деңгээлге чыгарып атабыз. Бизде келечекте пландарыбыз бар ар кайсы тармактарда, билим берүү тармагында, медицина тармактарда пландарыбыз бар, бирок анын баарында мен толугу менен айта албайм. Анда элдер убактысы менен келгенде көрүп билип, өзүнө жакшы жашоосунда бир жакшы пункт үлгү катары билип алса болот. Авангард стиль курулуш компаниясы жарандардын сергек жашоого умтулуусун толук колдойт. Мындан улам ар бир курулуп жаткан турак жайдын өздүк спорт аянтчалары, фитнес клубдары, балдардын жаш курагына жараша оюн ойноочу аянтчалары, сейилбак жана парктар курулган. Турак жайдан алыс чыкпай эле соода кылууга болот. Ал үчүн кичи соода түйүндөр, ал гана эмес чакан той берүүчү жайлары да, унаа токтоочу орундуктары да, ал тургай бала бакчалары да каралган. Мындай шартта өмүр кечирүү, деги эле сапаттуу үй куруу ар бир жарандын кыялы болсо керек. Дал ушул кыялдарды курабыз деген ураан менен иш алып барып жаткан Авангард стиль курулуш компаниясына ийгилик кааламакчыбыз.
Бүгүнкү күндө Авангард стиль курулуш компаниясында миңдеген адамдар жумуш менен камсыз болуп, андан сырткары бул компания ишке киргенден тарта бир нече адамдар турак жай, үй менен камсыз болгондугу анык кеп. Кандай болгон күндө да бул кадамдардын бардыгын тең азыркынын азаматтары жасап жаткан эмгектердин бири болуп атат. Кийинки берүүдөн көрүшкөнчө саламатта туруңуздар. Мээнетиңиздер адал, тапканыңыздар берекелүү болсун.